эл көзүнө демдүүдөй көрүнгөн Шаршенбек Абдыкеримов менен Алмазбек Батырбековдун ушунчалык коркок экенин эми билип атабыз. Канатбек Исаев камакка алынганга чейин шилекей алышкан достордон болуп жүрүшүп, башка жаманчылык түшкөндө жүздөрүн буруп кетишкени кандай? Эң кур дегенде коомчулук астында адилеттүү пикирлерин айтышып, достуктун үлгүсүн көрсөтүшсөне. Саясаттан түшүнүгү жок Батырбеков негизи Исаевди ээрчип жүрүп адам болду эле. Эми табалагандай титири кеткенин кантебиз. Ал эми курсагы кучак Абдыкеримовдун бизнесин дайыма калкалап, тумшуктууга чокутпай жүргөн Канат эмес беле. Эми досунун башына оор күн түшкөндө бул эки эргул анык жүздөрүн көргөзүштү. Мындай ойт берме, сатып кетме сапаттары менен эл астында кантип шым кийип жүрүшөт. Айт дегенде уйт деген мындайларды ит деле сыйлабаса керек. Канчага дейри акчанын жана кошоматчылыктын кулу болуп жүрөт экенсиңер. Өткөндө депутат Канат Исаев ярыйлардан кол топтоо үчүн караларга акча берип жатканы аныкталып колго түшкөн эле. Аны менен бирге бул иш боюнча салык кызматында иштеген Рамис Жунусалиев жана Сокулуктагы Сариевдин штабынын координатору Деңиз Раимкулов да кармалган. Ал эми Исаевди жетелеп жүргөн шериге президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов жекшемби күн экенине карабай журналисттерди чукул жыйынга чогултуп, Исаев кимге, эмне акча бергенин билбесин айтып четке чыга качкан. Ал эми камактагы Канат Исаевдин адвокаты караларга берилген акчаны төңкөрүшкө эмес, бүгүт иштерине берген деп клиентин актаганга аракет кылууда. Бирок шибегени капка ката албайсың дегендей, акчага азгырылып кеткендердин бири Раимкулов ымандай сырын ачыктады. Ал Канат Исаев менен эмне жөнүндө сүйлөшкөндөрүн жана Бабановчулардын таянганы акча экенин, төңкөрүш менен болсо да бийликке жетебиз деп жатышканын айтып, төңкөрүш дагы акчанын күчү менен болот. Эгер башкалар 1000 сом берсе, биз 2000 сом, 4000 берсе 5000 сом беребиз. Бабанов мага акчаны берип өзүң тейлей бер. Эми мен результат көрсөтүшүм керек. Кыскасы токтобойбуз, жөн эле жатып калбайбыз дегендей. Дагы бир кызыгы Раимкулов билдиргендей, Исаев тыйын маселеси чечилгенде Бабановду эмес, Темикенин жанында эле жүрө бермек экен. Канатбек Исаевдин камакка алынуусу менен авири айрандай төгүлгөн Өмүрбек Бабановдун айласы кетип, агонияга алдыра баштады. Чаламандын чак түшүндө чабылып кетиш бат эле турбайбы деп өз көлөкөсүнөн коркуп калган Өмике азыр айланасындагы адамдардан шек санап, кимиси сатты деп ар биринин сары изине чөп салып, ар бир добушка кулак төшөп турат дейт. Ишенимдүү булагыбыздын кабарлашынча, өздүк коопсуздук кызматын күчөтүп, жардамчылар аркылуу жашыруун операцияларды баштаптыр. Жашыруун дегенибиз, өзүнүн штабындагы кызматкерлердин телефондорун тыңшатуу боюнча буйрук бергени жалганбы? Ал буйрукту Орункулов жана Муратбеков, мурда Мегаком компаниясынын техникалык директору болгон жигиттер аткарып жатканычы. Балапан Токтоголович эбак эле көп акча коротуп телефондук сүйлөшүүлөрдү тыңшоо боюнча атайын аппараттарды алдырган болчу. Ал аппаратты АКБ Кыргызстан банкынын бир имаратына коюп, банктын кызматкерлерин жана бизнестеги оппоненттерин тыңшап жүргөнү буга чейин эле айтылып келаткан. Шайлоо компаниясына байланыштуу ал аппаратты азыр Бабановдун жакын тууганы Сагадылла уулу өзү тейлеп, керек болсо Жээнбеков, Сариев, Мадумаров, Төрөбаев өңдүү лөктөрдүн жана алардын штаб башчыларынын ар бир сөзүн анализге алып жатыптыр. Ишенген көзүрүнөн айрылып, айласын таппай турган балапан коргонууга өтүп, ичтен чыккан ири жыландарды табам деп өз командасын аңдып калганына жол болсун. Же командасы идея үчүн эмес, жалаң гана акча табуунун амалы менен келген азаматтардан куралганын эми гана билип жатабы. 10 октябрдын кечинде Казакстандын жетекчилиги чек араны жаап, эки өлкөнүн жарандары менен бир катар ишкерлер жабыр тартты. Айрымдар казак жетекчилигинин бул кадамын президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүнө чычалоо катары баалаган. Бирок мындай божомолдор жогорку кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын депутаты Фархат Именовдун Алматыга барып, казак президенти Нурсултан Назарбаевдин эң жакын санаалаштарына жолукканы ачыкка чыккандан кийин жокко чыкты. Чек араны жаптыруу, элди түйшүккө салуунун артында президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов турганын маалымат каражаттары чуулдатышты. Өмүрбек Токтоголовичти жактаган ММКлар Бабановду шайласаңар чек ара ачылат дегендей элге талап да коюп жиберди. Жергиликтүү сайттар жазгандай, Фархат Именов президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун жеке тапшырмасы менен Казакстанга барган. Ушул жерден белгилеп кетүүчү жагдай, Именов кыска аралыкта эле казак чек арасын 4 жолу кесип өткөн. Анын негизги максаты казак олигархтарынан экинчи траншта бөлүнө турган каражатты тездетүү жана шашылыш түрдө чек араны жаап, шайлоо алдында Кыргызстандагы элдин нааразычылыгын жаратуу болуптур.
Ошондой эле депутат Казакстандагы кыргыз мигранттарын убактылуу депортациялап турууну суранган. Иминов Казакстандын мурдагы премьер-министри Назарбаевдин көмүскөдөгү кожоюну уйгур улутундагы Карим Масимов менен жолукканын да сайттар баса белгилешти. Ошону менен бирге депутат Фархат Иминовдон казак чиновниги менен телефон сүйлөшүүсү да жарыяланып кетти. Анда Бабановдун шайлоодо колдоо, ага каржылык жактан көмөктөшүү тууралуу да сөз болгон. Белгисиз казак чиновниги Именовго финишке жакын калдыңарбы? Силерде баары жакшы болот. Өмүрбек Бабановго салам айт деген колдоо сөздөрүн айткан. 11-октябрда болсо Бабанов коомдук каналдагы дебатта мунун баарын каратып туруп танып, чыныгы жүзүн көрсөттү. Канткен менен шайлоо астында Казакстандын бул кадамы биз үчүн жагымсыз болду. Эң өкүндүргөнү мындай кыянатчылыктын артында эл башкарам деп жаткан Бабановдун турганы болууда. Буга чейин Назарбаевга чөгөлөгөн Бабановдун кыргызды чек араны жабуу менен тизе бүктүрүп президент болом деген планы ойрон болду. Уялбай теледебатта актанып, дагы бир ирет саткындыгын көрсөткөн Бабанов кантип президент болот? Кыргызстан 15-октябрда өзүнүн 6-чы президентин тандап алат. Тилекке каршы Кыргызстандагы саясий абал тууралуу чет өлкөлүк ММКлар каалагандай сындап баштады. Эл арасында гана эмес, аттуу баштуулардын арасында президенттик шайлоо тынч өтсө деген пикирлер айтыла баштады. Эл арасындагы маалыматтарга таянсак, президенттик шайлоодон кийин Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Өмүрбек Бабанов жана 2 аттуу баштуу саясатчы камалышы күтүлүүдө. Андан сырткары президентке талапкерлердин саны так ушул таптарда 11 болсо, жакынкы сааттардын аралыгында бир талапкерге кыскартылышы мүмкүн. Шайлоо күнү жакындаганы Темир Сариевдин баштагы жүрүшү жанданып, катуу темине баштады. Мурда Кыргызстандын түндүк регионун кыдырса, кийинки учурларда Жалал-Абад Ош аймагына буту жетип, эл менен жолугушууларды өткөрүүгө үлгүрүүдө. Бирок башкы атаандаштарынын деңгээлине чыга албады. Өзгөчө шаң салтанат, ырчы чоорчулары жок эле үгүт иштерин жүргүзүүдө. Дагы бир кызыгы, соңку убакта темикиге бийликчил маалымат каражаттары катуу компроматтарды жаадырышууда. Ошол эле кезде оппозиция тараптагы сын пикир айтууда. Дегидер Сариев оппоненттерине ынанымдуу жооп кайтара албаганы байкалат. Балхаш көлү бошобой аткандары, мындай шартта штабы эмнени карап отурат? Жообун берип айбат жасаш керек болчу. Баса Назира Ахмедовага окшогондор пиар менеджерликте дегеле идеологиянын ии тамгасын түшүнүшпөсө кантишсин анан. ИИМдин экс-министри Абдылда Суранчиев кожоюндарын таанытпаган, өзүнүн пикирин дээрлик айта албаган министр катары тарыхта калды. Министр кезинде бул кишини жөн гана ИИМдин чыныгы министри табылган чакта кароолчу катары отургузушту деп айтышчу. Ошондой эле болду. Акыры жүрбөй калганын өзү түшүндүбү, айтоор кетем деди. Анан кетти. Ардактуу эс алууда агы ак, кызылы кызыл болуп эс алып жатат экен десек, жок, иштеп атыптыр. Болгондо да май кармаган жерде. Мегакомдун коопсуздук боюнча директорунун орун басары болуп, министр болуп келген чекте да так ушул жерде иштечү эмес беле. Демек Суранчиев менен Мегакомдун ажырагыс бир бүтүндүгү бар. Кезегинде биз төмөндөгүчө жаздык эле. Акыркы жылдары Кунг-фу Панда деген мультфильм балдардын сүймөнчүгүнө айланды. Анда Мастер Шифу деген башкы машыктыруучу устат бар. Азыр ИИМде Мастер Шифу болуп аткан Абдылда Аксакал чарчады таризинде. Кыскача ушул мааниде. Көрсө Мастер Шифу министрликтен соң Мегакомду коруп жатыптыр. Жаштыгына арзуу кылып жатса керек да. Текебаев менен Чотонов номер 1 тергөө абагынын 8 адам отурган камерасына киргизилди. Бул тууралуу кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Анын айтымында борбордун 2 кызматкери Текебаев жана Чотонов менен жолугуп келишти. Укук бузуу же кыйноо тууралуу арыз даттануу түшкөн жок. Текебаевдин сөзү боюнча аларды тергөө абагынын эң шарты жакшыраак камерасына жайгаштырыптыр. Камера жалпы экен, 8 адамдык. Ал Чотонов менен чогуу экен. Экөөнөн тышкары 6 адамдын арасында мурда соттолгондор жок. Баары мурда мамлекеттик кызматта иштегендер экен. Кармоо шартына арыз түшкөн жок. Болгону ден соолугуна байланыштуу номер 47 колонияга которууга көмөктөшүүнү суранышты. Номер 47 абак Бишкекте жайгашкан. Ал жакта дарыланып жаткан соттолгондор кармалат. Соттолгон 2 саясатчы жана алардын тарапкерлери өкүмдө оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн бийликтин куугунтугу деп атап келе жатышат.